гарантия бере албай атпайбы? Мына медицинада бизге канча адам рак оорусу менен келет. Медицина түртүлүп бүткөндөн кийин, анан ушу ичи башын тазалап, духун көтөрүп, энергия өткөргөндө эле айыгат. Ана ошолор айтат. Медицина дейт, гарантия бербейбиз дейт экен да. Мисалга луч менен каптай балагы. Анан эле адам духу түшүп калбайбы, гарантиясы жок болсо. Калганы Кудайдын колунда деп. Анда медиктер селди салынып алгыла. Гарантия жокпу? Кудайдын колуна тапшырсаңар, анда молдо эле болуп калып атасың да сен. Мына эл башчылары. Дух жок, ошон үчүн ишеним жок. Кудай буйруса, ана мамлекетибиз оңолот дейт да. Сен оңдо. Ошондо элиң ишенет. Сен ошо улуулукка үндөсөң, анан Кудай ошондо жардам берет. Өзүңө өзүң ишенмейин, сага эч ким жардам бербейт. Өзүңө өзүң ишенсең, анан ошону аткарсаң, ошо ишеништүү, өзүң ишенгидей илимиң болсо, ишенгидей келечегиңди көрүп турсаң, анан Кудай арбай, анан жакшы адамдар жардам берет. Келечегиңди көрө албасаң, анда сен анан Кудай буйруса жакшы болот мамлекетибиз. Бул каражат менен бүтүп аткан иш. Бул болчу иш. Гарант бериш керек. Мен ошо рактарга берем, 60% мен жөнүндө гарант берем деп. Калганы өзүңө. Эмнеден пайда болуп атат, ал айтып берем. Биринчиден энергиядан, экинчи ушу нурдануу доору, үчүнчүдөн ошо кысылган адам, ичи толгон адам, ичи чирген адам, анан сыртка жарат болуп чыгып атат. Деп түшүндүрүп, анан ошо леченияны баштап, духун көтөрүп анткенде не болду? Жакшымын. Чындаппы, чындап. Мындай болду, тигиндей болду, уктап калдым, өзгөрдүм. Керек болсо, ооруну унутуп калдым дейт да кээ бир адамдарчы. Гарант бериш керек да адамга. Ошон үчүн анан молдолорду сотко бериш керек деп айткандым го бир эфирде. Артка тартса, улутка бөлсө, өлүмгө даярдан десе, тетирсин чиш кылса, бирөөнү бурмаласаң деле сотко берет да кийин. Мени момча жыл бул киши алдап жүрдү. Анысы кандай бийликтегилер да кийин сотко беребиз. Эмнеге эволюция кылып адамды энергия доорун өткөрбөй атат? Өткөрбөй албай атат. Анткени өздөрү эч нерсени билбейт, түшүнбөйт, ошон үчүн гарант жок. Сотко беребиз. Мына улуулуктурабы? Сен өстүр. Ошондуктан батыш бийлебейт деп атканыбыз ошол. Мына биз энергия менен көрөлү эми. Венесуэлдин биз эски Мадураны калтыралы деп атабыз. Энергия менен. Эмнеге дегенде батыш айтып атпайбы? Батыштын жанагы Евро парламенти же болбосо Евро институту. Биз демократия кылабыз. Жок, батыш бийлебейт. Улуулук өткөн же көктөн буйрулган кыргыз бийлейт. Ошол үчүн сынашып көрөлүчү. Эгер биздин энергиябыз толгон болсо, анда дүйнө багынып келет. Аалам күчтөрү сактап турат. Бизди тапкача, жолун тапкача. Анысы кандай дагы азыр могу Европаны ээрчиген, батышты ээрчиген кыргыздын парламенти ошол закон менен жашаган. Бийлебейт кыргызды, кыйрайт, тетирсинче артка тартат. Алардын чыгарган мыйзамы жашоого тетириш алып келет. Кыргызчылык менен гана сакталат, түптөлөт дейт. Мына кыргызчылык бул жылдызчылык, ааламдан берилген закон. Ошондуктан мына мамлекеттин иши жүрбөйт.